Суроо Талбек Насырбекович сизге берилет. Рахмат, Талайбек Айтмаматович. Урматтуу баяндамачы, негиз бул мыйзам долбоору энергетиканы өнүктүрүүгө багытталып турду. Мында 40-50 жылга алуу маселелери экенде, менин суроомда негизи бул жакшы жерлерде азыр мини гэстерге жакшы көңүлдөр бурулуп атат да. Жакшы көңүл бурулуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Негизи биз ушул курулуп аткан кичи гэстер менен гана ошо электр энергияга болгон муктаждыктарды чечсек болот да. Анан айтыңызчы, ушул жерлерде курулуп аткан кичи гэстер азыр мына ушу элге канчалык деңгээлде пайдасы бар? Же баягы майнингтерге үчүн элеби, же ушу элгеби, баягы сос объектилерге элге кандай пайдасы бар ушул? Негиз ушу алып аткан кредиттерди биз актай алабызбы? Ооба, жакшы суроо, туура суроо. Мынакей буюрса былтыркы өнүктүргөн электр энергия көлөмү чакан гэстердики эми биз менен иштеп аткан, анан жаңы курулгандар кошулганда 300 миллион киловатт часқа жакындады да быйылкысы. Баш аягы былтыр 14 чакан гэс иштеди. Быйыл ишке кирүүчү планда где-то 14-15 болуп атат да, оптимально. Көбүнчөсү жылдын ортосунда, жылдын аягында кирет. Быйылкы ошон менен дагы кошумча быйылкы гэстер кирсе, кошумча 251 миллион киловатт час. Бул эми мындай сравнительный көлөмдү айтканда, мынакей азыр Россия менен келишимибиз бар. Бул ошол келишимге эме договордун көлөмүнө тете болот да. То есть импортозамещение программа жакшы көмөк көрсөтөт. Эми секрет эмес, кээ бир чакан гэстер өзүнүн шинасына кошуп алып майнинг компаниялар бар ичинде, өзүнө иштеткен. Ошондон излишигин биздин улуттук электр тармактарына берип атат. Но тем не менее ичибизде өнүгүү болуп атат да. Анан ошон менен ушул долбоордун жарты болсо, биз көбүнчө малый гэстер курулуп атат, бирок кошконго линияларыбыз сечениялар жибербей атат да. Мисалы айтканда эле ушунун жартылайы Суданкы эме кредиттики түштүк жакта Исанова 220 киловольт подстанция курулат. Ошон менен биздин түштүк развитие жакшы болот. Биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан уже перегрузга жакындай калган Төрөбаев подстанция менен узловой көмөк чордондорду разгрузкалат. И ошондой эле кичинекей гэстерди кошконго мындай мүмкүнчүлүк түзөт да, буюрса. Акыркы 2 жылда канча кичи гэс ишке кирди? Былтыркысында где-то 10 кичи гэс кирилди ишке. Быйыл где-то 15. Азыр мен билгенден аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Российский Кыргыз фонд аябай жакшы колдоп атат да. Мамлекет тарабынан да колдоолор болуп атат. Президенттин дагы талабы, жетекчиликтин талабы да кичи гэстерге аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Ушул курулуп аткан гэстерди биздин элибиз сезиш керек да, элге болгон пайдасын сезишибиз керек. Ошон үчүн мына сиздер ушунча кредит алып аткандан кийин, бардык жетекчилик колдоп аткандан кийин элге биринчи ушул электр энергияга болгон коопсуздукту мындай жеткизишибиз керек да. Кээде светти мына үнөмдөгүлө деп атабыз, токтогул суу сакташында суу азайып кетти деп атабыз, мезгили менен суулар светти өчүрүп атабыз. Ошон үчүн биринчи биздин максат ошол пайдасы элге болуш керек да. Ошон чечкилең кийинки очередь майнингтерге болуш керек да. Биринчи эл сезиш керек. Ошол ар бир курулуп аткан региондо эгер токтогул гэстеги суу сакташта суу азайып кетип, гэс иштебей кала турган болсо, биздин айылдагы гэс менен биз камсыз болобуз деген элде толук ишенич болуш керек. Ошону биринчи мындай карагыңыздар, элге болсун пайдасы. Рахмат. Туура айтасыздар. Рахмат.